Пневмония грекче пневмон өпкөнүн сезгениши. Өпкөнүн инфекция пайда кылуучу өз алдынча же башка дарттардын кабылдоосу катары пайда болуучу оору. Аны бактерия, пневмокок, стрептокок, стафилокок жана вирустар, аденовирус, грипп козгойт. Көбүнчө бактерия, вирустар дем алуу жолдору, кээде лимфа жана кан тамырлар аркылуу кирет. Организмдин начарлашы, суукка урунуу, чарчоо, ичимдик ичүү, тамеки чегүү, жетишсиз тамактануу жана башка факторлор пневмониянын пайда болушуна түрткү болот. Анын катуу кармаган жана өнөкөт түрү бар. Өпкө ткандарындагы өзгөрүү мүнөзүнө карата катуу кармаган пневмониянын клиникалык өтүшү түрдүүчө жүрөт. Крупоздуу түрүндө өпкөнүн бир чоң бөлүгү сезгенет. Оору капысынан башталып, дене температурасы 39-40 градуска жетип, алып кетет. Айрыкча түнкүсүн демигет. Кургак жөтөлүп, кийинчерээк мала кызыл какырык чыгат. Өзөктүү түрүндө өпкө бөлүгү эмес, айрым бөлүкчөлөрү жабыркайт. Көбүнчө бронхтордун ошондой эле өпкөнүн туташтырма ткандардын сезгенүүсүнөн башталган формасы да бар. Оорулуу өз убагында дарыланбай, өпкө ткандарынын иштөөсү жана структурасы толук калыбына келбей калганда өнөкөт түрүнө өтөт. Өнөкөт пневмония мезгили менен кармап кайра жакшы болуп басаңдап турат. Оорунун кайталап тез жана узакка кармашы өпкө тканынын склерозуна жана бронхоэктазга алып келет. Дарылоо натыйжалуу болуш үчүн антибиотикти жетиштүү жана туура берүү өтө маанилүү. Дарыны өз алдынча беймаал кабыл алуудан микробтор ага көнүп, дарылоо кыйындайт. Какырык чыгаруучу дарылар менен катар физиотерапия, санаторий, курорттук жана башка дарылоо сунуш кылынат. Пневмонияны алдын алууда жалпы организмди чыңдоо, ичимдиктен, тамеки чегүүдөн баш тартуу, дем алуу жолдорунун оорусунун убагында дарылоо, тиричилик жана турмуш.